турган жанакындай бир ургачы жана эркек болгон жин шайтандардын некен жаманчылыгынан сактооңду тилеймин деши керек экен. Некен анткен себеп билишибиз керек экен. Ал ажаткана бул канча таза болсо деле, үйүңдүн ичинде болсо деле, ошо таптаза кафилден бүтүнө тура турган болсо деле ал туалет экен. Ошол туалетке кирип баратканда сол бут менен кирип сөзсүз ушул дуаны окуганга аракет кылыш керек экен. Эгерде сиз деген жаңы үйгө кирип аткан болсоңуз, Робби анзилни муңдилан мубаракен ва анта хайру мунзилин. Allah'ım, mağa bul жақшылық үйгө киришимди жақшылық кылган. Жана сен эң жакшы киргизүүчүлөрдөн, жок эң жакшы жашоочулардансың, жашатуучулардансың деп дуа кылла деген экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондой эле а'уду би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак. Аллахтан өзү жараткан жаманчылыгынан өзүн сакта деп тилеймин деген экен. Караңыздар, кайсы жерге болсоң, университетке кире турган болсоң, мейли мектепке кире, мечитке кире турган болсоң дагы а'уду би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак деп бардык нерседен Алладан суроо керек экен. Эгерде 15-си, эгерде силерге Аллахтын өзүңөр ачууңар келип аткан болсо, ачууң келип, кыйналып ушундай бир жинин келип деп коёбуз. Дейзи ачууң келип деп айткан жакшыраак болот, Ачууң келип турган болсо, эмне кылыш керек экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанына эки адам келип кел дейт. Allah'ın elçisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uruşup başlaş deydi. Bir yürüme uruş başlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytken Allahümme inni a'udu beke mineşşeytanirracim. Neken Peygamber aytken ya Allah men sağa şeytanın azgırığından sактоошуңду tileyim dedi. Neken bilişiz gereken iki adam uruşup atkan bolsa oşol mezgilderde эгерде bir adamda жанакындай bir jin kirgen bolsa, жол сөзүнө сыйкырланган болсо, ал адамдын жашоосунда эмне пайда болуп кеткен? Ушул шайтан кирип калышы мүмкүн экен. Ошо ачууланып аткан мезгилде дагы өзүңөрдү кармаганга аракет кылган. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген? Ачууланба деп эмне кылган? Насаат айткан. Allahu Ekber. Эгерде сен жактырбаган, 16-чысы, сен жактырбаган, сен окутуп салганын билсең, ошондой эле сага ушундай жаманчылык каалаган душманын билген болсоң, жана ошондой бир капыр сага ушундай күч менен сени талкалаш үчүн, жок кылыш үчүн келип аткан болсо, анда дуа кылган. Аллахумма инна naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. О Аллах, мен сага сенден сени чакырам, я Аллах. Ал булардын капырлардын жосу мени өлтүрөм деген, мага душман болгондордун, олардын колунда турган куралына, алардын куралынан жана алардан келе турган жаманчылыктан бизди сактагын деп. Дайчы. Кийин эгерде bir адам уктап аткан болсо, анын түшүндө жаман түштөр кирип аткан болсо, жаман түштөр кирип, адам аны кыйнап аткан болсо, эмне кылыш керек экен? Ошол жин себебинен, сыйкыр себебинен, бел кайсы бир жана көз тийүү себебинен болуп, анын жашоосунда түшүндө ар кандай иттер чыгып аткан, жыландар чагып аткан болсо, качып жүргөн болсо, учуп жүргөн болсо, аны өлтүрүү үчүн жүрүп аткандар болуп турган болсо, анда эмне кылсын дейт? Ал эгерде ошону көргөн болсо, ойгонуп келе турган болсо, а'уду биллахи минеш-шейтанир-раджим деп, ошол турган тарабына 3 жолу түкүрүп туруп, анан башка тарабын карап жатып алсын деген экен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Эгер күнүгө көрө турган болсо дагы көңүл бурбасын дейт бугатчы. Анткени себеп ал адамды түн ичинде түшүндө ал шайтандар кыйнайт экен. Ошол себептен аузу биллахи минеш-шейтанир-раджим деп, көңүл бурбай кое турган болсо, аны алсырайт экен. Кайсы бир жаман кыргызча айтканда ба тийбе сасыбайт дейт го. Ошондой эле ушул билгенде өзүң акылың менен токтотуп туруп, жок бул шайтандардан келген түш экен. Булар мени кыйнагысы келет, мени азаптагысы келет деп туруп, эмне кылыш керек экен? Тескерисинче 3 жака 3 жолу түкүрүп туруп, анан башы аузу биллахи минеш-шейтанир-раджим деп жатып алган жакшы керек экен. Allahu Ekber. Эмне үчүн бул нерсе айтылат? Анткени адамды түшүндө бардыгы тең кыйнап, бөтөнчө сыйкырланган жана жин кирген адамдарды түшүндө аларды зордуктаганга аракет кылат экен, түшүндө субханалла өлтүргөнгө аракет кылат экен. Ошондой бир көп жаман нерсеси бар. Ошондон аузу биллахи минеш-шейтанир-раджим деп айтыш керек экен. Allahu Ekber. Жана ошондой эле колуңардан теспе түшпөсүн. 18-си колуңда дайыма теспе түшпөсүн. Зикир кылгын дайыма. Кайсы жерде турсаң да субханалла, алхамдулилlah, Аллаху акбар, ла илаха илlallah, астагфируллах, ла хавла ва ла куввата илля биллах. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад, субханаллах бихамдихи, субханал азим. Ушул зикирлер дайыма болсун. Дайыма Аллаху акбар, ла илаха илlallah деп айткыла. Анткени эң зикирдин эң жакшы ла илаха илlallah, алем дуалардын эң жакшы алхамдулиллах деген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондо зикир кылыш керек. Эмнеге? Кандай зикир кылыш керек экен? Ла илаха илlallohты көп тарткыла. Мухаммад Расул кошпостон.
La ilahe illallah. Antkенсе la ilahe illallah бул зикир Мухаммад Расул бул амал болуп эсептелет да. Муну амал Мухаммад Расул кошпостон зикир кылган жакшы болот. Караңыздар. Мухаммад Расул бул зикир кылыш үчүн эмес экен. Пайгамбарга салават айтышыбыз керек. Аллахты зикир эстешибиз керек экен, машаллах. Ара, la ilahe illallah. Анан астагфируллах деп айткыла. Астагфируллах, астагфир. Кайда турсаң бассаң астагфируллах, астагфируллах. Анткени себеп шайтандын күчү, аларды шайтан алейхилалардын күчү кайсы жерде истигфар болсо, ошо жерде эмне болот экен? Анын күчү тайып баштайт. Астагфируллах, астагфируллах. Анан Аллага таянгыла. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва айтат, ким la hawla wa la quwwata illa billahil azim деп 100 жолу айта турган болсо, анын эмне каалаган болсо, кандай дуасы боло турган болсо, анын кандай муктаждыгы боло турган болсо, ал бүтөт экен. La hawla wa la quwwata illa billah. Акыйкатта Аллах Тааладан башка эң кубаттуу жана улуу кудуреттүү күч жок деген нерсени айтышыбыз керек экен, машалла. Алхамдулилlah, мына ушундай 18 амалдын берекеси менен Кудай буйрса, сиз менен биз өзүбүздүн небизди, жашообузда болуп аткан проблемаларды чечсек болот экен. Же болбосо, эмне экен? Ниеттен амалга өтүшүбүз керек экен эми. Ниеттен амалга, молдого таянба, Субхан олияга таянба, башка бирөө таянба. Таяна турганыбыз Аллах. Эмнекен ошол Алла Таала биздин ниетибизди карайт. Эгерде бир пенде Алладан башка бирөөнө таяна турган болсо, башкадан сурана турган болсо, Аллах ошо менен бирге тыштап таштайт. Молдо болсун, олия болсун, эмнекен калб себеби гана экен. Себеп. Эмне үчүн? Анткени бул дүйнө себептердин дүйнөсү. Эгерде такыр болбосо дагы эмнекен Аллах Тааладан болот, мындан себеп болот дешиң мүмкүн экен. Башка нерсе жок экен тууганым. Өзүңдү өзүң даарла. Өзүңдү өзүң субханалла эмне кылыш керек экен? Көп тарбият кылыш керек. Өзүңдү тарбиялагын. Анткени бул дүйнөдөгү азыркы сиз менен биздин башыбызга келип аткан проблема бул сыйхыр болсун, мейли субхан жин болсун, мейли катуу көзүккөн болсун, мында келип аткан багандан чыккан проблеманын баардыгы тең жөн эле келген жок экен. Же амалыңдын аздыгынан, же күнөөңдүн көптүгүнөн болот экен. Ошо себептен амалдарыбызды бекемдейли, Аллахка тооба кылалы, жана Аллах Тааланы эстөөнү унутпайлы иншаллах. Аракет кылабызбы? Субхан хамдик, ашара анта, астагфирука ва атубу илейк.